Ти Москвадабы? Москвада төрөйдө. Кантип курсаңыз менен иштедиңиз? Тиги терезеден да секирип түшүп келип атат деп турат. Терезеден түшүп элеңиз. Горлип болуп иштечүбүз. Аны эмес айылга барсаң азыр келин кесектердин бар тең эле ишемчан жүрбөйбү. Биз абдан тиги мындай тиги катуу кармады. Мен ошо кубанам ошо катуу кармап. Айттым да ушундай десем тиги атам чалкасынан кетти, артист болот дегенде чоң атам бар болуп чыккан эмет. Өзгөчө башкалар 2 дипломдуу спектакль менен келди да эмет. Биз 6 дипломдуу спектакль менен келдик. Анан кийин жана куйсааганда чакаларды неметкенде шалдыр шулдур десе ошого кызыгып ушундай неметчим. 5 күндө белге жет, 7 күндө жерге жет деп чоюп. Өс иттин куйругу өс деп турган чачымды жулуп ана колу менен митип. Журналисттерден тиги суроо ушундай неметкенде анан кийин тиги баягы өзүңдүн жашооңо келгенде мен жабылып калам. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Биз жалаң, ушу маданиятта из калтырган, тарых болгон, легендага айланып аткан биздин сонун улуу адамдарыбыз менен сүйлөшүүдөбүз. Бүгүн дагы Кыргыз Республикасынын эл артиси Гүлайым Канеметова менин мейманым. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Сизди көргөндө мындай алдым жуттумдар болот го, мынтип жулунгандар эмес, мындай өз арбайын өзү согуп, тыш жүргөн адамдын энергиясын сездим. Рахмат. Болду эле же мындай ролго жанталашып, роль үчүн чуркап, күрөшүп. Мындай да биз тиги баягы көз карандыбыз режиссерлорго. Режиссер балким мен ошол ролду каалап турсам да, мен эми ролдун артынан чуркаган жокмун. Ошол ролду мен каалайм да, чыгармачылык актриса болгондон кийин. Бирок демек ал режиссер менден көргөн жок да деп өзүмдү мындай токтотуп койгон учурлар болот да. Режиссердон эле көз каранды болуп калат. Биртөө эле көз карандыбыз. Эгерде тиги режиссер менден ошол тиги образды, ошол ролду көрсө, ишеним кылып берсе, бул баары бир чыгармачылык актрисалардын тиги каалоосу го дейм, кыялы го дейм. Рольсүз биз актрисалардыкы ролдон башка эмне? Комедиялык жанрда аткаргандар драманы ойной берет, бирок драманы ойноп жүргөндөр комедияга өтө албайт деп калышат да. Мен ага макул эмесмин. Мисалы үчүн, актрисалардын деги эле актерлордун, артист тиги жигиттер болобу, актрисалардын тиги мен ойлойм, ошо диапазону кенен болсо деп ойлойм да. Трагедия болсо трагедияны ойносо, комедия болсо комедияны ойносо, жанакы жеңил тиги неме болсо, мисалы үчүн жеңил желпи болот го, мындай тиги ролдор болсо тиги чек болуш керек эмес деп ойлойм мен. Себеп дегенде мен өмүрүмдө ошол эле трагедияны да ойноп аттым, ошол эле комедияны да ойноп аттым, ошол эле драманы да ойноп аттым, ошол эле лирический эмедеги, характердеги ролдорду да ойнодум. Бирок көңүлүңүзгө, көкүрөгүңүзгө жакканы, мен ушул ролду көбүрөөк басым жасап чыгара алам дегениңиз болдубу? Эме тиги жанр жагынанбы? Жанр. Жанр жагынан мен мисалы үчүн ошо трагедия, драма ушул тарапка көбүрөөк мындай кичине жакшы көрөм го деген оюм бар. Көчөт тиги турган бүбө эже менен сүйлөшүп атып, анан ошол актриса болуш үчүн качып кеткенин айтып берди да. Сизде кандай жол-жоболору болду? Жок, мен актриса болом деген кыялым болгон эмес, бирок ырчы болсомбу деген кыялым болгон. Себепти баягы Айыл апада окуп жүргөндө бизде ыр-хор деген болот эле, баягы көркөм чыгармачылык деген болот эле. Азыр ошондойлор жок да. Анан кийин тиги районго барып туруп жарышкан учурларыбыз болор эле. Биринчи мектептин ичинде, баягы школдун ичинде класс менен А класс, Б класс. Андан кийин тиги эмеге районго тиги жанакы тиги слётко, районго кароого кетип баратат деген учурларда мен көбүрөөк ырдач элем да баягы. Анан кийин учурда музыкалык мен тиги Күрөңкей атындагы музыкалык окуу жайында вокалдык бөлүмүндө 2 жыл окудум. Себеп дегенде мен айылда 7 жылдык болду. 7 жылдык окугандан кийин Караколдо
Киров орто мектебинде тиги бүтүрдүм да. Ошол учурда ушул жактан азыр ойлосом баягы жаштарды тиги ошо эл арасынан тандап мындай жөндөмү бар улан кыздарды тандап келген учурлар болчу эле да. Ошондо мугалимдерге ошо Киров орто мектебине келип, анан кийин тиги ар бир класска кирип, ырдатып, анан слухту текшерип, тыкымдатып, ушундай неметип туруп анан кийин ошентип тандалып калганбыз да. Тандалып калып анан мен 11-ди бүттүм. 11-ди бүтүп, анан 5 жашымда окугам да. Анан жашым 18ден кийин такталат да эме тиги үн. Анан ошентип өзү мен энемдин өзүнүн максаты ушу мугалим болсо деген кыял бар эле да. Ошо тиги Караколдогу жанагы педагогикалык институтта калса экен деп, анан ал учурда кичине намыс көйгөрчү да. Эмени тиги 11-ди бүтүп алып, анан училищега барабы деген нерселер болду да. Анан кийин бияктан чакырып келип калды да. Ошо экзамен бергенге Күрөңкеевке. Анан кийин мен кыйылып туруп алсам, анан кийин тиги энем өзү мугалим болчу, тиги эл агартуунун отличниги. Анан кийин айтты да, эми өзүнүн каалоосу ушу болуп аткандан кийин жиберели деп. Анан бул жерге экзамени жок эле вокалдан ырдап эле кирип кетип калгам. Кирип 1 жыл окудум, 2 жыл баягы вокалдан таптаган эжекейим таптап, анан кийин мындай тиги өйдө жакка сопраного, клавиатурага чейин кетип калам. Бияктан тетиги бас эмес, жанагы альт ушул жакка чейин ортосун бириктире албай ушинсем, анан эжекейлер тиги кырак экен, Москвадагы Гнесниктагы консерваторияны бүтүп келген Евгения Александровна Смирнова деген эжекейим отургузуп алып айтты да, чыныңы айтчы канчадасың деп. 2-чи курска келгенде 18де мен десем эле тиги неметти да, мен сени кайра таптайм деди. А мен кайра таптайм дегени менен кайра 1-чи курстан ордумда калып калгандай болобу деген ой болсо керек. Анан ошол учурда мына тиги Москвага улан кыздарды тиги тандаганы, Москвада жанагы кыргыз студиясы деп коет, ошондо ушул жактан набор боло баштады да. Анда мен окуп жүргөм, набор болуп атканда биздикилердин баары тең барып катышып ушунтатат. Анан кийин кыялымда барып көрсөмбү деген, анан балалык кыял болсо керек. Анан кийин бир тиги балдарга, кыздарга балет этип барып калдым менчи. Кандай болду экен деп турупчу, бирок барып кетип калсам, эми анда жаш экенбиз. Анан чогуу окуган курсташым тиги мени тиги тияктан кийинкиси дегенде эле түртүп кийбейди да. Даяр эмессиңер. Даяр деле эмес элем. Анан кийбейди, анан салам айтып эле туруп калсам, эмне келдиң деди эме Муратбек Рыскуловчу. Эмне деп айтарын билбей жөн эле десем, жөн эле да киши келеби деп өзү мындай бакылдаган тиги агай го. Анан туруп калсам, анакей болуп тур анда деди. Болуп тур анда деди. Кайда окуйсуң деди. Ушундай музыкалык окуйжайында. Эмне де ушундай тиги вокалдык отделениеси. Ырдачы деди. Ырдап бердим. Бас чыгарып бери деди. Бастым. Бар кете бер деп койду. Анан кийин сыртка чыгып айттым да, экзаменин учурунда ушул эле болобу депчи. Анан мен ошол жигитке балет этип келсем, аныкы тиги мындай суроо болуп, меники өттү деген эме илинче эле го тиги мындай список илинче эле да. Анан кийин кызыгуу кайра пайда болду да. Анан 2-чи турга келесиңер деди. 2-чи турга келгенде уже Москвадагы специалисттер кошо келди да, ректор келди да кошо. Анан кийин анда экзаменим чыгып калды тиги биякта. Ошо тиги неме. Анан эмне кылсам экен деп туруп баары бир баягы ар жагымда бир тиги дегдөө турган го. Анан кийин экзаменден кийин келип чыгып калсам, экзамен бүтөйүн деп калыптыр да, жалаң кыздар бүтүптүр да, эркектерден эле калыптыр да. Анан кийин эле Горбунов деген ошо тиги кийин тиги ошо биздин тиги директор, ректору. Анан кийин мындай эшиктин түбүнө келип, анан кийин тиги мындай саламдашып калды. Анан кийин мен ушу тура берсем керек, билбейм жалдырап. Анан кийин заходите десе, анан кийин Муратбек Рыскулов, кызга кайда жүрөсүң деп ушинтип калды да. Сиз таанып калыптырбы? Ооба. Анан мен экзамен бердим эле деп мындай неметсем эле тиги ал эчтеке деген жок да. Анан кийин тиги неме деп калды, фамилиямды баарына неметти да. Анан кийин деген ырдатты дагы, тиги ырдатты да. Анан кийин мындай тиги тыкылдатып көрдү да. Анан кийин неме деди, эме полдужучу деди да. Эчтеке жок, мындай полдужучу деди да. А мен кабардармын да баягы ич эмне экенин эмесин. Анан кийин эле ар жакка барып эле тиги юбкамды бир жерге тиги неметип эле крандан суу алгандай болуп келип эле, анан кийин эле тиги полду жууп немесем эле буттарын митип коюп берип атат мындайчы. Как будто. Анан кийин ошол, анан кийин барып туруп тиги чаканы сыртка алып чыгып кетип калдым. Анан кийин кайра кирдим. Анан таң калышып анда да өтүп калдым да. Өтүп кеттиңизби? Жактырбы? Өттүм.
Анан кийин айтты да спасибо деди, анан кийин эми третий тур решающий турга келесиң дейт. А мен үйдөгүлөрдөн коркот айтканданчы. Үйдөгүлөр тиги айылда да тиги мен Түп районунда Тасмада айылындамын да. Анан эжекейим айттым да анан кийин ушундай болуп атат десем деген анан айтты да, ой как хорошо деди да. Балким сенден тиги бир мындай тиги актриса чыгар тиги жөндөмүң. Мен сени кайра биринчи курстан барып окутсам деп ушундай неметти да, Москва деген Москва деп эле түшүнүптү да. Анан алда ого өтөр айтты да, тиги сен балким тиги кийин тиги ошо ролдордо тиги ырдап каларсың ушундай депчи. Анан 3-чү турга барганда дагы тиги эме болуп калды да, экзамен болуп калды бизде. Экзамен болуп калганды дегели тияк экзамен бүтүптүр, ал кезде могу жерде дом театр азыркы Сейтек ошол жерде болчу да. Анан кийин дагы чуркап келсем уже экзамен бүтүп, өзлөрү тиги ысык күн да, сыртта тиги ошо тиги Рыскулов агайлар, Бакен эжелер ушулар тиги туруп турду. Анан кийин эле туруп эле калдым, бүттүкөн экен десем эле тиги эме ректорубуз тиги мага мынтип келатканда Рыскулов агай мени урушту. Сен кандай кызсың я деп элечи. Деп эле ушинткенде анан мен айтым, агай мен барбайт элем десе, барбайт деген эмеңмен деп кайра эле мындай неме өттү. Анан кайра ичимде бул эмне болуп атат деп элечи. Анан келип эле анан кийин поздравляю детишка десе, деген боюнча туруп калдым да. Анан кийин тиги баягы чуркап келатам, музыкалык окуу жай биякта жакын да. Чуркап келатам, эжекеме айттым да, ушундай япырашыла десем деген поздравляю деди, сен өтүшүң керек, окушуң керек деп элечи. Анан эмне кылыш керек? Ал кезде тиги телефон жок, мындай телефон жок. Анан үйгө тиги чалышым керек. Артист дегенди көп жактырчу эмес. Чоң атам дагы, өзүмдүн атам да жактырчу эмес. Баягы улуттук коопсуздуктун эмеси да тиги адамы да тиги өмүр бою тиги КГБнын да иштеген атам. Ал киши тиги көп тиги жактырчу эмес. Ошо тиги вокалга дараң жиберди эле да. Анан кийин эмне кылсам экен деп тиги айтсам деген эжекем кат жазды да айылга. Кат жазды ушундай депчи. Анан кийин тиги мамам кайра тиги кат жазды, сен ишенген жок да. Анан кийин барып калып, анан кийин баардык чоо жайын айтып берсем, анан кийин тиги айылга бардыңыз. Айылга бардым, каникулда болуп калды да. Бардык экзаменди бияктан бердик бүткөндөн кийин. Анан барып айттым да ушундай десем, тиги атам чалкасынан кетти, артист болот дегенде чоң атам бар болчу Канимет. Ушугантип болсун дей баштады. Анан кийин тиги апам мындай өзү тиги токтоо аял да. Анан айтты, бул баланын каалоосу деди да. Каалоосу мейли деди да. Анын ичимден кудуңдап анан аял киши баарын бөлдүрөт экен да. Анан кийин ошентип барып окуп калгандагым, мен менен чогуу өткөн курсташтарым баягы экзамен сочинение жазганда деле тиги мени тиги мындай эметкен жок, баягы чогуу өтүп жүргөндөр билет да. Анан мен келип калсам мындай кандайча дегендей болуп, анан ошо боюнча эле анан кийин бир туугандай болуп эле окуш боюнча окуп калгандагым. Бирок орус тилди анча-мынча билчүсүз да? Ооба дейм, бир жерде окуганда, Бишкекте окуганда билебиз да. Тиякта кыйналган жок турбайсызбы силер? Тиякта көп деле кыйналган жокпуз, баягы тиги орусча баягы эркин сүйлөбөсөк дагы тиги баягы тиги түшүнөбүз, айта билебиз ушундай. Анан кийин такыр тиги мындай тиги орусча мындай тиги кичине көп билбегендерде биз бир туугандай өсүптүрбүз азыр ойлосом. Ал кезде мугалимдер тиги мындай тиги эме кылчу да, уруксат берчү да. Экзамен берип отурган учурда тиги мындай жакшы орусча билгендерди переводдоп берчү. Биздин курста жакшы орусча билгендерде, мисалы үчүн тиги орус тилдүү, орусча окугандардан ошо тиги Шеримбек Шаршеев болчу, ал тиги начитанный, интеллектуальный ушундай адам эмес беле өзү дагы. Тынчы Разаков деген болор эле, ал дагы тиги орусча бүткөн, тиги орус тилде бүткөн. Жамиля тиги русскоязычная болчу, Гүлсара Ажибекова ушулар болчу да. Анан экзаменде кээ бир балдарыбызга ушундай отуруп мындай тиги жардам берчү да. Переводдоп ушинтип жардам берчү да. Бизге болгон мамиле, мугалимдерибиздин болгон мамилеси азыр ойлосом мындай өзүнүн баласындай болгон мамиле болду деп ойлойм да. Бизге ошондой нерсени тиги эметчи да. Эже мына атаңыз КГБда иштептир, апаңыз мугалим экен, анан илгери болсо кыз деген зымырайып зымга тарткандай болуш керек деп мындай бир калыптан чыкпай үйрөткөндө, атайын бир калыпка зыңкыйып жүрүп эле анан артист болгондо ачылыш керек, чачылыш керек, таптакыр башка мүнөз күтүш керек.
кыйын болгон жокпу же ушундай сыныш? Кандай десем, тиги ошентип уруксат берип неметкенден кийин баары тең ошого тиги моюн сунду, баш ийди. Тиги ошо атам деле, тиги мамам деле мага өзү тиги баягы өзү тиги мындай тилден сабак берчи, орус тилден сабак берчи. Өзүбүзгө эле сабак берчи, бизге эле ошондо. Ана макул болду. Мен адегенде тиги окуп жүргөндө ачыла албайсың. Өзү тиги мындай тартынчаак неметчимин да, мындай элдин астына келгенде эле жүрөгүм лакылдап кетип эле тартынып эле ушундай неметчимин да. Жок, неме болгон жок. Мен бияктан канча жыл иштеп, бир эки ролумду Ош театрын биз ачтык да. Ооба. Эки ролумду Ошко барып көргөндөн кийин атам чыккан жок ушу боюнча. Чоң атам баягы кичине ичи чыкпаган боюнча кетти, бирок мен баягы окуп жүргөндө көзү өтүп кетти. Себеп дегенде баягы бир адамдын кылыгы менен тиги баягы бардыгына доо кетет го ушундай. Бир тиги нерседен себеп дегенде ошо учурда илгери тиги артисттер келип, тиги баягы эмеге оюн коюп келишкен учурлары болот. Анан балким бир башкача бир нерсени көргөн го, артист десе эле бир башкача дегендей болуп, ошондой дешип эле ушундай неме болду, бирок баары бир көнүштү. Кийин тиги спектакльдеримди көргөндөн кийин кайра жыргап келип, бияка келип баягы отчеттик бригадалар болгондо ата айылдан келип көрүшчү. Караколго барып калсам, караколдон тиги машина менен алдыртып алып туруп көрүшчү, атай кызыгып келип көрүшчү. Сыймыктандыбы? Молодец кызым деди. Ооба, сыймыктанды. Сыймыктанмак турса мен өзү тиги чоң атам фамилиясында мында Калимедова. Тиги өзүмдүн атам аты Кызайбай да. Анан айтып атпай. Башынан эле тиги Кызайбаева кылып койсом болбойт беле деп калды. Менин атым чыкпайт экен деп. Сон анан кийин турмуш жолуңуз кандай болду? Кандай десем турмуш жолум, өзүмдүн жеке турмуш жолумбу? Өзүмдүн турмуш жолум эми баягы баардык эле кыз балдарга тиги тиешелүү ошондой эле болсо керек. Мен экинчи курста тиги ошо тиги турмушка чыктым. Ош жерден тиги уулум ош жерде төрөлдү. Ти Москвадабы? Москвада төрөлдү. Кантип курсагыңыз менен иштедиңиз? Тиги жок, курсагым менен иштегенде алар тиги мындай тиги ишенип мындай тиги неметчи да, бизде мисалы үчүнчү мындай дагы деле тиги боло элек го дейбиз. Мисалы үчүн мен деле актёрдук тиги чеберчиликтен сабак берем. Кыздарым эгер боюнда болуп калса, кыз баланы ойноп атса деле, эми ал тиги эме да жашоодо экзамендерин кадимкидей эле неметчибиз. Алар деле эч кандай мындай тиги сен тиги мындай тиги курсактуусуң мындай деген учур болгон жок. Атайын мындай боюнда бар деп мындай бөлүп карабай эле кадимкидей эле окуй берчү. Жок, кадимкидей эле окуй берчүбүз да. Тиги мындай тиги резкий движениялардан наоборот аяп турушчу да. Болбойт деп мындай тиги бошотуп койчу, жанакы тиги сууга сүзгөн баарына үйрөттү да. Биздечи чуркоо ушундай тиги движение мындай эмелерден кичине тиги мындай неме кылып турчу да. Бошотуп коюшчу да. Анан төрөлгөндө кантиңиз? Төрөлгөндө кантпай келем. Төрөлгөндө тиги дегенде тиги жанакы ал жерде тиги эме деген бар, тиги дом малютка бар да. Дом малютка бар. Ошо жака чуркап барып, чуркап тиги ушундай карады. Анан кийин кичине тиги өсүп калганда ясли болот, анан садик болот да. Анан кийин тиги ал үстүнө биз дом малютка деген болчу эле илгери. Дом малютка деген болчу. Ал дом малюткасы жанакы тиги азыр тиги болуп атат го, кээ бирөө баягы тиги балдарынан тиги мындай таштап кеткен учурлар ушундайлар болот да, дом малютка. Анан кийин кээ бирөө болсо жанакы тиги эмизип чуркап жүргөн энелер көзүнчө болчу да, тиги өзүнчө болчу да. Анан өзүм да ошол жерде тиги иштедим да дагы. Ошакта дагы. Ошол жерде да иштедим да. Анан иштеп эметсем кийин тигилер кайра мени чыгарып койду. Жок, бул тиги мындай тиги өз баласына көбүрөөк чуркап келип атат, терезеден да секирип түшүп келип атат деп турат. Терезеден түшүп элеңиз. Себеби бир эмеден өткөндө мындай немеди, анан кийин эми баары тиги кетти деп анан кеткенде терезеден тиги секирип түшүп, анан акырын тиги мындай жанда отуруп ушундай неметсем керегин, анан кийин чыгарып койгон, сен бул өз баласын карап отура берет экен деп. Ошол андан кийин тиги эмеге детсадка барып атты. Детсадка барып атканда биз тиги баардык студенттер баары тең тиги иштечү, биздин студенттер бар. Дворник болуп иштечүбүз. Ал кезде дворник болуп иштегендерге үй берчү. Үй берчи, дагы бир астында дагы бир үй берчи. Ага толтура тиги бир машина туз түшүрүп берчи. Эртең менен адамдар сыйгаласын депчи, дворниктер эртең менен күрөгөндөн кийин туз сээп коебуз да, тиги эрип кетет деп. Ошондой бүтүп келдим уулум менен. Өзүңөрдүн жаныңарды өзүңөр карап акча таап, анан иши окуп ушинтип турасыңарбы? Себеп дегенде тиги мен энем эле тиги иштечи да, анан кийин мен көп балалуу болгондуктан мен аячымын. Анан кийин акча тиги мындай салдырчу эмесмин.
тиги өзүм иштечимин, өзүм тапчымын, анча мынча неметкенде белек бекчени кайра тиги фасылга кылып салып жиберчимин үйгө. Ошол Небересин көргөндө эмне дешти? Эми ал башка тема, мен ал жөнүндө мындай айткым жок. Мейли. Андан кийин балдарыңыз кандай болуп чоңойду? Андан кийин баары бир эле жалгыз уулум бар. Чоңойдук, бүтүп келдик. Бүтүп келгенде тиги Союздун учуру кайсы жака айдаса ошол жака кетесиң да. Анан кийин Ош кыргыз драма театры ал кезде тиги Ошто бир гана өзбек драма театры бар болчу да. Өзбек драма театрында Султан Ибраевдин жолдомосу боюнча эми үчүн экинчи борбордо, Кыргызстандын экинчи борборунда кыргыз театры болбойт дегенде биздин 24 бала бүтүп келдик ошонун ичине. Ошолордун эмеси менен келип иштеп калдык. А бизде мына тиги баягы легендарлуу курс деп бекеринен жаныш айтпайт. Мен ошого кубана берем. Себеп дегенде баягы биз бүтүп келгенден кийин, бүтүп келгиче биз 6 дипломдук спектакль менен келиптирбиз. Өзгөчө башкалар 2 дипломдук спектакль менен келдинде айнып, биз 6 дипломдук спектакль менен келдик. Ошо 6 дипломдук спектакль репертуар болуп калат да бир. Анан ошол митип кайра айланып келгиче биз күнү түн иштечибиз. Себеп театрыбыз жак жаныбызда. Биздин театр бүт электе Жалал Абадта болуп калды, Дом культураны. Ал жерде да бир общежитияны бошотуп берип коюшкан. Бизге аябай жакшы неметти. Квартиранын азабын тарткан жокпуз чындап келгендечи мындай. Керек болсо бизге атай тиги эме магазин ачып берип коюшкан. Эми баягы кыз балага эмне керек баягы? Ар кандай нерсе керек да ошондойлордун баарын чет элдик болсо чет элдик ошо тиги атайы артисттердин магазини деп туруп бизге ачып берип койгон да директорубуз. Анан Ош театрыбыз бүтүп келди. Ош театрыбыз 2 жылдан кийин бүтүп келгенден кийин дагы да болсо үйдөн тиги мындай тиги жабыркаган жокпуз. Баарыбыз тең тиги даяр үйгө кирдик. Ошол только иштеш керек. Иштегенибиз ошо ал дагы театрыбыз тиги үйдүн жанында болчу. Эртең менен репетицияга келебиз. Репетиция бүткөндөн кийин чуркап барып бала бакырабызга тамактарды берип коюп, кайра чуркап келебиз. Башка спектакльди даярдайбыз. Анан кийин кечинде боло турган спектакльге кайра прогонсуз чыгарчу эмес Искем Рыскуловчу. Азыр тик ошол азыр ойлосом, ошо актерлордун бактысы да профессионал режиссерлор менен иштеш. Не деген чыган режиссерлор. Мисалы үчүн ошо Абдулбек Дыйканбаев өзү драматург, өзү режиссер, профессионал. Ошол эле тиги Рыскуловдун баласы Искендер Рыскулов, ал биз менен параллельно бүтүп келди. Биз ГИТИСте окуганда ал да ГИТИСте окуп келип туруп, анан кийин биздин багыбыз ушундай режиссерлорго туш келип калды. Бектен Абдылдаев, не деген режиссерлор. Анан кийин ал тургай ошол учурунда режиссерлорубуз чет жактан тиги режиссерлорду чакыртып бизге койдуртуп, Эстониядан тиги режиссер келип чакырып коюлду, Казакстандан келип чакырып коюлду. Ошентип репертуарларыбыз байып анан кийин чоң театрга айландык. Тиги балдарды болсо өзүбүз таптап алып аттык. Тиги массовкага керек, массовкага чыккыча тиги режиссерлорубуз жанагы костюмер ушулардын баары тең чапан жаап ушинтип туруп чыгарып койчу. Эркектер менен чабышкан учурларда кыз балдар биз эркекче кийинип алып калмак болсо калмак болуп чабышып, кыз жигиттердики болсо жигиттер болуп чабышып ушунчубуз. Бала экенбиз азырчы. Андан кийин ошентип отуруп толукталды. А сиздин жолуңузду жолдогон уул кызыңыз болдубу? Жок. Барды башка жака кетиштиби? Жок, ооба. Жакшы. Мындай азыр жаштар өсүп келатат, жаңы кинолор тартылып атат, араларга анда аралашып, бир байкаштырып атасызбы? Мен кандай десем, мен дагы айтып атам го, баары бир режиссерлорго биз тиги мындай көз карандысыбыз. Мен киного көп чакырылбайм. Өзү. Ошол. Неге деп ойлойсуз? Сиз эми чакырылганым мына билбейм, азыр эми чыга элек тиги эмеде киностудия тиги Аселе Жураева деген чыган кыз бар экен да, чыган режиссер. Ошол киносуна тиги тартылдым, Теңирберди деген тиги бир тиги кемпирге тартылдым. Шыгыл баланы тиги таап алат экен да, анан багып алат экен ушундай тиги. Байын озвучкага бардым, баары тең эле жакшы дегенсиди, бирок өзүм мындай тойбой койдум да мындай. Каталарыңызды көрдүңүзбү? Билбейм, өзүм мындай неме ичимен көп мындай неметпей койдум да. Болот го кээде. Кинонуку калкалат экен да, мисалы үчүн. А театрда эртең оңоп кетсең болот да. Театрда бүгүн мындай ойносоң, эртең ошоңду оңдоп кетесиң. Театр менен кинонун айырмалыгы, мисалы үчүн ошо тиги мен эмне үчүн мен театрды жакшы көрөм. Театр жандуу да.
жандуу да. Элдин астында, мына элдин астында 2 сааттын ичинде мен бир кейип беримде тиги тагдырын ачып берем тиги ошол тиги тирүү жан менен мисалы үчүн. А кинонун эмнеси жакшы экенде баягы кайталап туруп эң жакшы кусокторун тиги монтаждап чыгарып коет. Бирок эстеликке калып калат экен. Биздин кыздар мына тартылып атышат киного, Кудайга шүгүр. Жамиля көп тартылды, Назира көп тартылды, Турган тартылып атат мисалы үчүн. Кубанып, мурунку кинолорунда көрүп, эстелик боюнча калып калат турбайбы дейт. Мындай чыгармачылыгымдын өтөсүнө чыктым деген купул толгондук барбы же? Чыгармачылык адамда андай болбойт экен. Андай болбойт экен. Улам дагы бир ролду көксөйт экенсиң, улам дагы бир ролду тиги иштегин келет экен. Бул чыгармачылык мындай оор экен да. Оор экен да, чыгармачылык деген оор экен да, айыкпаган оор экен деп ойлойм да, мисалы үчүнчү. Ошо. Туура эле тандаптырсызбы сиз? Меники деген нерсе барбы бул? Жок. Же башка бир кесипти аркаласам болмок экен деген дагы. Жок, ал андай өкүт болгон жок. Башка экинчи кандай десем, мен Бишкек театрында жана Арсен Өмүралиев атындагы театрда да эмгектенем. Ал жерде да тиги эмен ойнойм, Саматчынын жолунда тиги Толгонайды ойнойм. 2 версиясы бар. Балдар менен да ойнойт, анан өзүнчө моноспектакль бар. Ошо моноспектакль менен баягы фестивальный көп жерге барып келдим. Шүгүр. Андан сырткары театралдык окуу жайында баягы биз бүтүп келгенден кийин бизден кийинки гидстер бүттү. Ошондон кийин көп набор алынбай калды да. Ошондуктан биз өзүбүз тарбиялаганга туура келип, биз балдарды азыр өзүбүз тарбиялайбыз деп мен ошо театралдык окуу жайында актерлук себепчиликтен да сабак берем. Мугалим болгон экенсиз акыры. Мындай улуу актер, актрисалардан ким менен журулуштуңуздар? Улуу актрисалар менен бир жерде сахналаш болуп, же бир тиги өнөктөш болуп тиги мындай тиги болгон жок. Себеп дегенде биз баарыбыз тең Ош театрында болдук да. Ош театрында болгондон кийин баягы турмуш тиричилик менен уже кайрылып келген учурубуз 94-жылдар. Ошондо тиги агайлардын көзү тирүү күн болот агайдын. Ушулар менен кичине тиги Курманжан Даткада тиги мындай тиги кош иштешип, кош эмгектенип калдык да. Бирок тиги мындай эжелер менен мындай болгон жок. Мындай саркеч кийимдерге басым жасап, ушинткен жакшы көрөт окшойсуз, же сизди аябай суктанып атам. Ал аялдардын эң бир тиги мындай немеси болсо керек да. Бул жаштык кезиңизде эле барбы? Бул чоң энемден калган го дейм да. Чоң энеңиз кандай эле? Чоң энем тиги мындай кандай десем, биз мисалы үчүн мына тиги КГБда иштесе, энем тиги мугалим болсо, анан кийин баланчанын кызы дегенден тиги бизде намыс деген момундай болчу. Сен жана айтып атпайсыңбы ушундай деген. Бизде тартип тиги темирдей тартип болчу. Улууну улуудай, кичини кичидей. Даже менден тиги улуураак болсо дагы ошого тиги мындай жол бошотмой болчу да. Мен өзүм тиги эжем менен, агам менен, анан мен үчөөбүз тең окудук да. Биз тиги баягы сабатсыздыкты жоюу деген учур болгон 50 канчанчы жылдары. Анан энем да партийный болсо, атам да партийный болсо, аларды тиги жерге талда тиги мургапка жөнөтүшкөн экен да. Анан ошол жактан энем тиги баягы эме ачып, интернат ачып, тиги балдарды, тиги чабанды койчулардын балдарын тиги алып келип окуткан балдар ошондо 18 ушундай жашар балдар болчу. Анан өзү сабак берсе, көп балалуу болсо, анан жетелеп барат да тиги экөөнүн тиги бирөө 6 жашта окуду да, эжем 7 жашта. Экөөнүкү эме окуйт. Анан мени окусун окубаса калсын деп туруп анан кийин кошо тиги неметет, анан тырбалаңдап тиги неметесиң да тиги окуйсуң да кошо тиги неметип, анан ошентип окуп кеткем. Үйдө тиги чоң энем тиги дайым тиги биздин колубузда болду да, чоң энем ал дагы мындай тиги болчу да, 40 кызга 40 үйдөн тыйы деп турупчу, баягы катуу гүлсөң эле оюп алчу да, катуу гүлсөң тиги ушундай оюп алчу, колу да ушундай кычкачтай болгон эме эле да. Ошо кичинекей кезде жанагы кесме кескенди үйрөткөнү, жарма жасаганды жанына туруп алып, анан кийин жанагы жатыштыктары аябай кызгарып элем да, шалдыр-шулдыр десе анын чөнтөгүнө салып коер эле. Шакектери колдорунда ошо чоң энемдин деле тиги немелери аябай жакшы көрчү күмүштөрдү. Анан кийин жанагы уй сааганда чакаларды неметкенде шалдыр-шулдыр десе ошого кызыгып ушундай неметчимин. Ошо энемден калган тиги неме болсо керек да, анан энемди туурасам керек, ошо чоң энем туура жанагы төнөкчтөрдүн баарын жыйнап жериме ушундай немесем, анан кийин тиги өзүмдүн тиги энем тиги мага күлүп калчу да, тиги чоң энеңдин немеси калыптыр депчи. Чоң энем тиги бүт баары тең ушундай немелер болор эле да.
ошодон калса керек деп Ушу ойлойм. улуу муундар такыр башкача болчу Ооба, ызат деген, тиги баягы эме тиги баягы тиги баласың да баары бир жанакы ал кезде шаровары деп койчу эле го физкультурадан тиги неметип колго тигип бериши эле шаровары деген. Ошону неметкенде эч качан чоң энемчи тиги эме тиги артыңды салбай чыккын деп, атаң көзүнчө кыз бала болсоң деп турупчу. Шым кийгени үчүн Ооба, артыңды салбай чыккын деп турупчу, чеччи алдыкыны деп турупчу, кий тиги көйнөгүңдү, ушундай болор эле. Азыр немеси айылга барсаң, азыр келин кесектердин баары тең эле шымчан жүрбөйбү. Мен уже иштеп калган учурларда деле шым кийип, ушундай неме болгон учурларда деле айыл апага барганда жок тиги узун көйнөк кийип алып эле барчумун. Эч качан чачымды кестирткен эмес. Мисалы үчүнчү тиги кичинемиси чоң энелерибиз кандай тарап берчү эле го эле. Бычактын мизи менен минтип туруп бөлүп алып туруп анан кийин тиги көзүң буяка тартылганга чейин өрүп берчү деп эле чоң эне. Аны 5 күндө белге жет, 7 күндө жерге жет деп чоюп. Өс иттин куйругу, өс деп турган чачыңды жулуп анан колу менен минтип койчу. Ооба, ошолор эсимде. Анан мындай 5 таш ойноп калдыңыздарбы эже? Ойнодук. Чий курчакчы? Чий курчак ойноп калдык. Анан кийин могу жерибиздин баары неме, тиги школго барганда андан башка эмне келип анан тиги таш менен энем мугалим деп атпаймынбы? Өрчү болсо тим эле ушундай неметчи да, аябай строгий эле да. Өзү сабак берип атса, кокус жанакы кичинекей, баягы тентек кыял болуп кетсе керек да, келип алыпчы. Балдардын өзү ыйлактуу болчу. Балдардын көзүнчө анан кийин тиги досканын бурчуна тургузуп туруп, еще китепти көтөрүп туруп тигинтип туруп тургузуп койчу. Өзүм мен жаш көлдөп эле тура берчимин да. Анан кийин тиги баягы сабактан билбей калып, анда тиги эме болчу да. Анан кийин чоң тегерек стол болот, өзү план жазат, баарыбыз тең отурабыз, сабак жазып отурабыз да. Анан кийин тиги баягы жанталаш окуйсуң, анан айтам да тиги сурайсызбы эртең, сурайсызбы эртең. Жок, сурачу эмес. Тиги эгерде мынтип отуруп калат так ошондо сурачу. Сен билгениңди эле тиги сураш керекпи депчи. Сен баарына даяр бол деп ушундай. Биз абдан тиги мындай тиги катуу кармады. Мен ошо кубанам, ошо катуу кармап тарбияга, анан кийин жанакы тартипке мындай. Бирок ошол нерсе тоскоолдук кылган жокпу жашооңузга? Өтө эле мындай чектен чыкпай, балким мындай кичине эркинирээк тарбиялаганда улунуп, жулунуп, тияктан роль алып, бияктан жок, анталбай эткен, баары бир анталбай эткенсиң. Природаң жаратылыштан ошол нерсе болуп калса, тиги немете албайт экенсиң, тартынып кетет экенсиң. Берсе бериптир да депчи. Ошол ыраазы болуп, беймарал. Жок, беймарал эмес, эми баягы чыгармачылык адам ичиңде кытыгылап тура берет да баары бир. Роль албаган учурларда, мисалы үчүн мен бул жерге келгенде кээде ушундай болот экен да. Баягы бир жерден журт которуп, экинчи журтка келгенде тиги жерде жалаң тиги чоң ролдорду ойноп атсаң, чоң трагический ролдорду ойносоң, бул жерге келгенде баягы келет болот го, кээде тиги эгерде тиги режиссер тиги аял актриса болгон учурларда ушундай нерселерди көбүрөөк тиги мындай тиги байкадым да. Эмеден анан ойлойт экенсиң да, ошол учурларымдычы баягы учурларым кетип атат го деген учурлар болгон убакыттар болду. Бирок мени мындай аябай жакшы тиги мындай жардам берген, мени тиги алаксыткан нерсе дагы тиги могу Бишкек Арсен Өмүралиев атындагы театрдагы. Жерден тиги мен чакырылган актриса катары ролум бар. Барып ойноп келем. Эки жака барып келебиз ошо. Шуну менен Өкүтүңүз барбы эже? Өкүтсүз адам барбы? Ал адамдын баарынын ичинде да айтылбаган нерсе да бар да, айта турган нерсе да бар да. Улуу мундардын байкаганымчы мындай жан дүйнөсүн мынтип сыртка чыгарып, мынтип төгүп алып, анан бир-бирде минтип калыпка салгандан айбыгышат экен да, дайыма ошол өкүтү мынтип жаап коюп эле, жарасын жаап коюп эле үстүртөдөн эле өтүп кетишет да. Эмнеге эже? Ошондой болот экен. Кээде тиги баягы тиги ушундай тиги журналисттерден тиги суроо ушундай неметкенде, анан кийин тиги баягы өзүңдүн жашооңо келгенде мен жагылып калам. Мен айтам, мен чыгармачылыгым жөнүндө тиги сурасаңыздар айтып берейин, ал мен жеке турмушум жөнүндө көп айта албайм. Шүгүр. Жарама тийбей келе дейт экенсиз. Азыркы жолдошуңуз айтыңызчы, кандай аял? Жакшы, абдан тиги артист эмес. Абдан тиги мындай кандай десем, жоош, абдан жакшы адам. Мен ойлойм да, ошол адам мени коргоп жүрөт го деп ойлойм чыгармачылыгымда. Себеп дегенде баягы өзү мындай тез кабыл алган, жүрөгүнө кабыл алган,
мындай кандай десем бир топко чейин ооруп калам, мындай бир ушундай неме болсочу болот го кээде кээ бир убакта анан мындай мен көп өзүм мындай ооруп калам да анан отуруп ушинтип калсам анан кийин аяп мындай мен мындай неметип коет да. Муну өзүмдү мамамды ушунчу да баягы күйүп пишип ушундай неметсем анан кийин учпай ал киши токтой эле отуруп туруп анан айтып келчү да, даже ошко учуп келчү да. Ошко учуп келип туруп анан айтчу да, ошондо угуп туруп эмне болуп кетиптир депчи. Анан как будто эчтеке болбогондой болуп калчу да. Ушундай учурлар да болгон да. Мама кетем деген учурлар болчу да. Кесипти ким тандады дечи. Кесипти тигегерде өзүңдүн кесибиң, сүйгөн кесибиңе неметсең кантип ошол менен аягына чейин күрөштөчү турбайбы? Сүйгөн кесибиң болсо ушул да, сүйгөнүңдү сүйүп жүрө бер экенсиң да. Мындай айтып коет го, жаш улгайган сайын сүй дагы башкача болот деп. Азыр сый кандай болот экен анын баркы? Баягы жаш кезиңде урумду беринде болосуң, жаш кезиңде тиги ой сүйдүм күйдүм дейсиң, мисалы үчүнчү. Жыл өткөн сайын баягы сүйүү деген шумдук экен да бул. Мекениңе болгон сүйүү эмне деген сүйүү, мисалы үчүн. Балаңа болгон сүйүү эмне деген сүйүү. Ошол небереңе болгон сүйүү эмне деген сүйүү, мисалы үчүн. Элиңе болгон сүйүү эмне деген сүйүү, кесиңе болгон сүйүү эмне деген сүйүү, мисалы үчүн. Мен өзүмдүн тиги оюм. Мындай улгайган сайын ал сүйүү дагы баардык ушул нерсеге болгон сүйүү, ал дагы бийиктеп, ал дагы асман тиреп. Ал бир башка бир ыйыктыкка айланат экен. Жеңил желпи болбойсуң. Жок, бир башкача бир ыйыктыкка айланат экен да. Ошол эле жолдошуңа болгондо эле тиги бир ыйыктыктай болуппу, бир туугандай болуппу, бир башкача бир тиги мамиле болот экен да, бир аяр мамиле болот экен. Или же болбосо жаш уже келип калган учурбу же балким ким билсин, ар бир күнүң бир ыйыктай көрүнөт экен, ар бир күнүң кымбаттай көрүнөт экен да. Аба айтып коюшат го, акыл жаштан эмес, акыл баштан, же болбосо асыл таштан акыл баштан. Асыл ушундай эле нерселерди айтат го, анан жаш кеп жаштыкта эмес, кеп ошол өмүрдү баскан адамдарда депчи. Анан айткым келет да, мындай бара адам чоңойгон сайын тажрыйбалар, көргөн нерселериң баары сени толуктап, мындай бышырып жетилтет бекен, же ар бир эле адамга тийиштүү нерсе эмеспи бул? Кандай десем, баягы орусда жакшы айтат да, бизди окутуп жүргөндөчү. Век живи, век учись дейт. Ар бир нерседен баары бир ушу жашооңдо деле жок муну билем дегенде учур болбойт экен. Баары бир нерседен бир нерсе тиги ушундай болушу керек турбайбы деп, баары бир ушуну үйрөнүш керек турбайбы, ушинтиш керек турбайбы деген нерсе болот экен адамда. Баары эле тиги бүттү уже тиги деген учур болбойт да. Азыр сиздечи чачыңызды кесип такыр башкача гүлайым бол десе болот белеңиз? Мүнөзүңдү өзгөрт, жашооңду өзгөрт. Эгерде ролго ушундай керек болот, кесилген чач керек болот десе, азыр парик бар да. Мындай өзүңүздүкүн неметпек белеңиз? Өзүм эми азыр кескенде, билбейм, кескен учурларым деле болгон. Кескен учурларым деле болгон. Аны тиги баягы тиги бала кезибизде мындай тиги көкүл кесесиң да, көкүл кесип барып анан аны дагы жөн кеспейм деп тартып кесең бүтүп да калат да. Сорайып калчу да. Анан кийин аны тиги ал кезде плойка жок, жанагы калем сап менен жазып элеп коет, тиги жанагы темири бар. Аны тиги газда жок. Жанагы кире газ, примус дегендер болот го. Мен сен көө болот да, аны тиги деп алтыр неметип чачыңды күйгүзүп ушундай. Анан ал деле учур болду тиги. Ал караколдо окуп жүргөндө, анан кийин тиги мамам айттырбай келип калчу да, мугалим катары бири-бирин билет да коллегалар. Анан ошондойду көргөндө, анан кийин чаттан кармап билемде деген шумдук дечи да. Үйгө барганда тиги баягы суу аркылуу кетесиң да, деп алып туруп барасың да. Эми жаш кезде баягы Жалал Абадта ошто жүргөндө мындай кескен учурларым деле болгон. Бирок ал тиги жанагы ролго тиги эме болду да. Героиняларды ойносуң, чач өрөсүң, ушундай неметесиң да, анан кийин менин чачтарым катуу болуп калат да, өрүп неметкенде анан кийин жанагы тиги ийнеге саптап алып анан кийин митип калган жерлерин тегип анан кийин ошо боюнча анан кийин кеспеген көтүп калганым да. Баары ролго керек экен да. Ооба. Кечээки могу эгемендик 30 жылдыгыбызда өзгөчө маданият кызматкерлери ушундай тиги жакшы наам алганын ушул учурдан пайдаланып баарына тең куттук айткым келет, иштерине ийгилик айткым келет, чыгармачылыгына ийгилик айткым келет. Ушундай тиги
жакшы нерселер боло берсин деп айткым келет. Рахмат эжем. Аябай ыраазымын эже. Рахмат. Силердей мындай ушул улуу муундардан жакшы нерселерин алып калсак деп силерге карата түздөнөбүз. Рахмат. Баскан изиңерге суктанабыз баарыбыз. Ошон үчүн дайыма бийикте болуңуздар. Рахмат. Дайыма бизге жакшы жол көргөзүп туруңуздар. Атайын ошо мүмкүнчүлүгүңүздү баягы улуу башыңызды кичүү кылып, макул деп ошо Рахмат. маекке келип бергениңиз үчүн рахмат сизге. Рахмат, силерге да рахмат. Азыр спектакльге даярдыктар жүрүп атыптыр эжелерде. Ооба. Ошон үчүн колуңузду кармабайм эжем. Рахмат. Бар болуңуз, аман болуңуз. Рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артиси Гүлайым Каниметова менен маектештик. Жакты деп ойлойм. Ой пикирлериңиздерди калтырыңыздар жана каналыбызга катталып койгонду унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.